Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүнкүнүн düşөнү Гапырмадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык китебинен номер 3 сабак. 1 бөлүк өзүн өзү тарбиялоонун усул ыкмалары, жолдору. Инсандын өзүн өзү тарбиялоосу коомдогу тарбиялоонун жалпы системанын бир бөлүгү. Өзүн өзү тарбиялоо бул үй-бүлөдө, бакча, мектеп жана башкалардагы тарбиялык процесстин системанын бир бөлүгү. Бирок ошол эле учурда анын зарыл бөлүгү. Экинчи тарабы бети десек дагы болот. Себеби тарбиялоо бул тарбиячынын жана тарбиялануучунун максаттуу кызматташуусу, ишмердүүлүгү. Тарбиячы тарбия берүүгө умтулса, тарбиялануучу да алууга, өзгөрүүгө, өсүүгө умтулуусу туура болот. Биздеги тарбия берүүнүн эң чоң кемчилиги тарбиялануучулардын кызыгуулары, керектөөлөрү ойготулуп, тарбиялык темага, багытка толук тартылбагандыгы, алардын ички жан дүйнөсү тарбияга, өзгөрүүгө ойгонбогондугу жана катышпагандыгы. Көптөгөн тарбиялык саат иш-чараларды өткөрсөк деле балдардын аң сезимине, жан дүйнөсүнө, жүрүм-турумуна өзгөрүү байкалбай калат да. Алар кайдыгер жана терс сапаттарды уланта беришет. Бул абалды жакшыртуу үчүн эң туура жана зарыл жолдордун бири жаштарда өзүн өзү тарбиялоо жөндөмүн өстүрүү зарыл. Ошонун маанисин түшүндүрүп, метод, жол ыкмаларын үйрөтүү керек. Тарбиялоо усулу тарбиянын максатка жетүү жолу болсо, тарбиялоо ыкмасы ошол усулдун жекече берилиши, башкача айтканда, ыкмалар усулдардын бөлүкчөлөрү. Жалпысынан өзүн өзү тарбиялоо адамдын аң сезими, ыйман адамгерчилиги, жан дүйнөсү, көз карашы жана башкаларды өстүрүү, калыптандырууга ынандыруу, өзүн өзү кызыктыруу зарыл. Аңгеме, лекция, консультация, жолугушууларга катышып, тиешелүү багыт боюнча адабий, илимий, популярдуу китептерди окуп, телерадио берүүлөрдү көрүп, мазмундуу сүйлөшүүлөргө катышып, интернетти пайдалануу жакшы натыйжа берет. Ал эми жакшы адат, көндүм, жүрүм-турум, манера, мамиле тарбиялоо, дене боюн чыңдоо ишмердүүлүгүн уюштуруу жана башкалар болсо, көнүгүү, үйрөнүү, машыгуу, кайталап жасоо, кырдаалды түзүү, өзүн башкаруу, өзүнө өзү талап коюу, көзөмөлдөө, коррекциялоо, тыюу салуу жана башкалар жакшы жардам берет. Адам өзүнүн акыл-эс, ыйман, аң сезимин тарбиялоодо ошол аңгеме, сабак, лекция, окуган китептеринен алган маалыматтары, таасирлери аркылуу өзүн өзү ынандыруу, кызыктыруу ыкмасын пайдаланса болот. Ошолорду кайра-кайра окуп, элестетип, өзүнүн ички жан дүйнөсү аркылуу аң сезими, эркине таасир берүү, көз караш, ой пикир, сезимдерин өзгөртүү. Туура көз караш, ой пикирдин далилдүү мотивдери ынандыруу аркылуу табылып, өзгөрүүгө жардам берет. Өзүн өзү ынандырууда кайра-кайра үн чыгарып, күчтүү сезим менен айтуу, тастыктоо, ишендирүү, көз караш, пикирди өзгөртүү маанилүү. Өзүн өзү ынандыруу аркылуу адамда жашоо максаты, мазмуну, идеялары түптөн өзгөрүп, туура жолго түшөт. Мисалы, илгерки жашоосу максат, байлык топтоо, өзү жыргап жашоо эле болсо, китеп окуу, лекция, аңгемелерден алган таасирлердин аркылуу жашоонун максаты элге жакшылык кылуу, пайда келтирүү, эл менен бирге бактылуу жашоо, улуу, жакшы иштерди бүтүрүү, ошого даярданып, даяр болуу экендигин ынанып түшүнөт. Мен, пайда, зыян деген термин түшүнүктөн биз, эл, келечек деген кеңири түшүнүккө өтөт. Натыйжада Кудайдын, элдин, үй-бүлөсүнүн, жакындарынын ыраазычылыгын издеп, иштеп жашай баштайт. Башкача айтканда, бул багытта өзүн өзү тарбиялоо аркылуу адамдын акыл-эс, аң сезими, ыйманы өсүп, сапаттары жаңы, жогорку инсандык даражага өтөт. Өзгөчө акыл-эс, аң сезим, ыйман жактан өзүн өзү тарбиялоодо китеп окуунун, башкача айтканда окуп өзүн өзү тарбиялоонун мааниси өтө чоң.
Ал аркылуу дүйнөнү, табигатты, аалам кубулуштарын, турмуштук проблемаларды таанып билет. Окуу аркылуу адамдын акылы, аң сезими, мүнөзү, көз карашы, таанып билүүсү, руханий дүйнөсү өсөт. Китеп окуу аркылуу анын идеясы, образдары, сюжети аркылуу адамдын адептик, ыймандык, мекенчилдик, эстетикалык, руханий жан дүйнөсү, маданий, саясий көз караштары өсүп, өзгөрөт. Байыркы Кытай философу Конфуций дагы акылман китепти көп окууну, андан да көп окугандары жөнүндө ойлонууну сунуштаган. Тажрыйбада үлгүнү көп үйрөтүүнүн сунуштаган. Бул жөнөкөй ыкма болуп көрүнгөнү менен адамды чыныгы акылмандуулукка, жакшы болуп өнүгүүгө алып келет деп эсептеген. Өкүнүчтүүсү, азыр көпчүлүк адамдар китеп окубайт. Швеция, Япония, Сингапурда бир адам орточо жылына 28-30 китеп окуса, Кыргызстанда эң өкүнүчтүүсү 0,4-0,8 китеп окуйт экен. Анда да өкүнүчтүүсү окугандыгы жөнүндө ойлонуу, ой толгоо жокко эсе. Китептин баары адамдын жаш курагына, максатына, керектөөсүнө, кызыгуусуна ылайык китепти тандап, өз алдынча окуп, аны түшүнүп, сабак, таасир ала билүүсүндө. Демек адамдар өзүн өзү тарбиялоодо мыкты лекция, семинар окуу, тренинг, курстарды, китепти тандап, ага акча каражаты, убакытты аябастан барып алуунун мааниси чоң. Окумуштуулар балдардын 7-15 жаш курагын китеп менен азыктануу мезгили деп айтышат. Бул да туура. Бирок биздин оюбузча туура тарбия алган, китепти сүйүүгө үйрөтүлгөн адам эс тарткандан өмүрүнүн акырына чейин китеп менен азыктанып жашайт. Андай адамдар китептен залкар ойлорду, элдик акылмандуулуктарды, үлгү образдарды алат, жүрүм-турум, сүйлөө, мекенчилдик, табигатты сактоо, маданиятын жана адебин үйрөнөт. Китеп окуу дагы өзүн өзү тарбиялоо үчүн чоң өнөр, түгөнгүс булак болуп эсептелет. Мына ушул жерде маани берели. Эч кайсы ата-эне, мугалим, тарбиячы китептей адамды терең жана ар тараптуу, түбөлүктүү тарбиялай албайт. Себеби китептер бул өтө көп сырдуу, көп түрдүү жана алар турмуштун өзүнөн алынган. Ал эми турмуш болсо дүйнөдөгү эң мыкты тарбиячы. Кептин баары ар бир адам ошол турмушка, китепке түбөлүктүү дилгир, окуучу, шакирт боло билип, өзүн өзү тарбиялоосунда. Мына ушул жерден теманын биринчи бөлүгүн аягына чыгаралы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сиздер менен мен Абдикамалова Айпери Оразалиевна болдум. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман болуңуздар.